Урматтуу Алмыкалы Сабиржанович, мен өзү суроо жазылып эле коеюн деген болчумун. Бирок жана сиздин орун басарыңыз Бибижан Канымжанованын жооп бергенине өтө бир туура эмес экенин көрүп атып ошого жазылдым эле да. Бир суроого 3 жолу берсе, 3-өн 3 башка жооп берип атат. Мына дарылардын баасы боюнча жанагы сиздин өзүңүздүн аптекаларыңыз боюнча 3 киши суроо берди, 3 депутат суроо берди, 3-өн тең 3 башка жооп берип атат. Бул оборудование жок экен, УЗИ жок экен десе, биз жок бар экен деп атат. Муну ушул барып жумуштан кийин бир көрүп коеюнчу деп бир кызыкпагандыктан да. Бирок негизи эле маселенин бардыгы эле ушу Бишкек чүйдүн территориясында болуп атат. Ушул жерде болбой атты. Биз жактагы тиги алыскы тоол райондордо айткан киши жок. Ал жакта эмне болуп атканын бир Кудай билип атат аяктачы. Мына өзүңүзгө маалым болгондой мен сизге өткөндө айттым эле. Каракөлдүн больницасын качан оңдойбуз, качан баштайбыз деп. Андан кийин жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун зданиясы жарабай калды, экөөбүз жарабай калды. Ал жакта иштегенге болбойт деп айтып атабыз. Булар боюнча дагы кандай иштерди кылып атасыздар? Өзүңүздүн келгениңиз жакшы болду да, мына бир суроого бир жооп берип атасыз. Толугураак жооп бергениңиз үчүн мына суроолорго дагы чек коелу деген сунуш чыгып атат. Ошондуктан менин азымдай сизге суроом деле жок. Сунушум мына бийик тоолуу райондорду жакшылап карагыла, дарыгерлерди карагыла. Ошо дары менен камсыз кылууну караңыздар. Мына ремонтторду карап коюңуздар. Азыр мен кечээ күнү маалымат алдым эле, ушул Каракөлдөгү больницаны, например, жылуулукту өздөрү жасап атышат. Бир какой-то бир эме табышканбы, спонсор табышканбы, ушуну жасап атышат. Анан жана Үштеректин больницасын мен сизге өткөндө айттым эле. Үштеректин больницасында сизге оборудование жасасак, ал жерге типовой больница салынмайынчакты биз оборудование бере албайбыз деп жооп бердиңер магачы. Анда качан салабыз эми? Ушуга жооп берип коюңуз, Үштеректин больницасы тууралуу. Кунузбек Курсалиевич, биздин саламаттык сактоо министерствосунун өзүнүн акчасы менен 23 больница куруп атабыз. Жакында дагы больницалар курабыз. Бирок мен ар бир главврачка, директорго тапшырма бергем. Муктаждык болгон жерге проект сметасын кылгыла, биз куруп беребиз деп. Анакы мен артымда Нургүл Сапаркова турат, жазып алып, бияктан бүткөндөн кийин биз директордон сурайбыз. Эмне үчүн ал Үштеректеги ушул больницаны керек болсо проект сметасын бүтүрсө, биз акчаны таап, же спонсорлорду таап, биз куруп беребиз. Ремонт боюнча сиз айткандай Каракөлдө и башка жакта өзүбүздүн акчабызга кимдер заявка берсе биз кылып атабыз. Эмне үчүн дегенде биз экономия кылып, реформа кылып, саламаттык сактоо тармагында акчабыз бар. Сиздер бөлүп берген акчадан биз экономия кылып атабыз. Жана айткан кыргыз фармациядан арзан баада алып алып, ал жерден сакталып калган акчаларга ремонт кылып атабыз. Башка керектүү муктаждык оборудованиялар сатып берип атабыз. Жок, эми сиз айтып атпайсызбы, проектти жазаткыла деп. Проекттин өзүнүн баасы бир канча акчада. Же типовой больница жасап бергиле, типовой больница проектин алгыла. Зачем аларга проект жасагыла депчи? Ал кайда акчада? Ал каяктан алат акчанычы? Проект акча бербейсиңер силер. Кунузбек Курсалиевич, өзүнүн спец счетунда ар бир мынакей 23 больница, дагы башкалардын бардыгы, эгер акчасылар таап албаса келсин бизге, мен акча таап берем. Сизге бир оң жолун айтсак, кайра башка нерседе. Сизге келсин эмес, сиздин кызматкерлериңиз бар да, барсын, көрсүн да. Барып жеринен көрсүн да. Кунузбек Курсалиевич, мен мынакей ушул демашты эле начальник управленияны и замминистрим ошол жакта жүрөт азыркы кезде электе. Келатып кирип кетсин, көрүп кетсин деп. Ошо Каракөлдү көрө келсин, ушул жердеги тапшырма берем. Үштеректи көрө келсин, ушул жердеги. Мен тапшырма берем. Рахмат.